Assalamualaikum. Sağ ol, yaxshi. 16 июнда Министрлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев Ташкент инвестициялық 5-ші ел аралық форумына қатысу үшін Өзбекстанның Борборы Ташкент шаарына барды. Сапардың алғашқы күнінде Қырғыз делегациясы Борбор Азиядағы ең ири көргөзмө аянтчаларының бири болгон Central Asian Expo Өзбекстан борборуна барды. Жалпы аянты 40 000 чарчы метрден ашқан комплексте айыл чарба, өнөр жай, энергетика, жасалма интеллект жана маалыматтык технологиялар боюнча заманбап долбоорлор көрсөтүлдү. Өкмөт башчысы көргөзмө залдарын кыдырып чыгып, жаңы технологиялар жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Tomchilab sug'orish masalalari hammasi raqamlashtirilgan holda, subsidiyalar ham hammasi raqamlashtirilgan. Endi asosiy e'tiborni nima? Mana guvar o'simligiga e'tibor qaratyapmiz. Андан соң делегация Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Адылбек Касымалиев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирип, эки өлкөнүн достук жана коңшулук мамилелерин өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги артыкчылыктардын бири экенин белгиледи. Жолугушууда соода-экономикалык байланыштар, энергетика, инвестиция жана маданий гуманитардык кызматташтык маселелери кеңири талкууланды. Пожалуйста, добро пожаловать. Это первый зал у нас называется «Аллея наших великих предков». Ташкент инвестициялык форумунун алдында өкмөт башчылар Ташкент шаарындагы ислам цивилизациясынын борборуна да барышты. Конокторго ислам дүйнөсүнүн тарыхын жана Борбор Азия элдеринин илим-билимге кошкон салымын чагылдырган бай экспозициялар көрсөтүлдү. Это вы первый, кто видит эти экспонаты. Они вернулись с Лондона. И это на сегодняшний день мы интерпретируем их как кушанские цари и кушанские принцы. Ал эми сапардын негизги окуясы болгон Ташкент инвестициялык 5-ші эл аралык форумунда дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүнөн келген миңдеген өкүлдөр чогулду. Форум эл аралык инвесторлордун, каржы институттарынын жана ири корпорациялардын башын бириктирген маанилүү диалог аянтчасына айланды. Планердык жыйында сөз сүйлөгөн Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Борбор Азия бүгүн Евразиядагы эң келечектүү аймактардын бири болуп жатканын белгиледи. Сегодня Центральная Азия. Бүгүнкү күндө Борбор Азия Евразиянын эң келечектүү аймактарынын бирине айланууда. Акыркы жылдары аймактагы өлкөлөр саясий диалогтун жана экономикалык кызматташтыктын жогорку деңгээлин көрсөтүштү. Ишенимге, жакшы коңшулукка жана биргелешкен өнүгүүгө негизделген жаңы мейкиндик калыптанып жатат. Бул болсо бүтүндөй аймактын инвестициялык жагымдуулугун олуттуу түрдө жогорулатууда. Мында мамлекеттерибиздин лидерлеринин жана региондук кызматташтыктын жаңы сапатынын салымы чоң. Биз соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө, ошондой эле энергетика, логистика, соода, санариптештирүү жана башка көптөгөн багыттар боюнча практикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Кыргыз Республикасы узак мөөнөттүү келечекке багыт алып иштөөгө даяр болгон инвесторлор үчүн ачык. Биз аймактык байланыштарды, саясий эркти, ыкчам чечим кабыл алууну жана конкреттүү долбоорлорду сунуштайбыз. Баарыңызды Кыргызстанга чакырабыз. Ресурстарды, технологияларды, капиталды жана адамдык потенциалды бириктирүү менен биз бүтүндөй аймак үчүн туруктуу өнүгүүнүн жаңы архитектурасын түзөбүз деп ишенем. Развитие для всего региона. Маалыматтарга ылайык, форумга экономикалык реалдуу секторунан 4000ге жакын чет элдик делегат жана 8000ден ашуун катышуучу катталган. Жалпы активдеринин көлөмү 42 триллион доллардан ашкан компания өкүлчүлүк кылды. Форумдун алкагында планердык жана панелдик сессиялар, эксперттик талкуулар, тегерек столдор жана бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуулары уюштурулуп, соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери каралды. Ошондой эле бир катар инвестициялык келишимдерге кол коюлду. Ташкенттеги жумуш сапары Кыргызстандын аймактык кызматташтыкты бекемдөө, жаңы инвестицияларды тартуу жана Борбор Азиядагы экономикалык интеграцияны өнүктүрүү багытындагы активдүү саясатынын дагы бир көрүнүшү болду. Кыргызстан демонстрирует устойчивую положительную динамику. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, регион.